Амансыздарбы? Саламаттыкты сактоо министринин дүбүртү катуу чыкканы маалым. Анын жасаган кадамдарын коомдун бир бөлүгү чыныгы реформатордун кадамы катары баалашууда. Биз Алымкадыр мырзанын айткан сөзү менен жасалып жаткан ишин дал келүүсүн салыштырып көрүүнү чечтик. Үстүбүздөгү жылдын февралында министр Алымкадыр Бейшеналиев мындан кийин ооруканаларда бахилалар акысыз боло тургандыгын жалпыга маалымдоо каражат өкүлдөрүнө билдирген. Ал тургай ооруканаларда бахила сатылып жатканы байкалса, ошол оорукананын башкы дарыгерин кызматтан алып коёру айтылган. Биздин журналисттер реформатор аталган министрдин бул сөзү канчалык ишке ашып жатканын байкоо максатында саламаттыкты сактоо министрлиги жайгашкан жерге жакын улуттук госпиталдын айрым бөлүмдөрүнө бардык. Эмне болду дейсизби? Биз барган жерде мурда кандай болсо, ошондой эле бахила сатуучу автоматтар иштеп атат. У нас безусловно беш сомго жаткан бахилалар, министр айткан жана бекер бахилалар деген болбойт экен. Акчаңды салып кой да бахиланы сатып алып, кийип, бейтаптан кабар алганы кирип чыгасың. Айрымдар жооп берүүдөн качса, кээ бири эшиктен барып сатып алып кире берсеңер болот дешти. Слушай, а где мы можем бахилу получить? Вы знаете? То есть сейчас на данный момент мы бахилу только в аптеке можем приобрести, верно? Все, хорошо, спасибо. Где мы можем сейчас купить бахилу, можешь сказать? Аптекадан? Только в аптеке. Да. Внутри не продается, да? Нет. Все, хорошо. Министрдин бахила акысыз деп айтканы суу кечпей калганбы деп тактоо максатында саламаттык сактоо министрлигине бардык. Министрликтин өкүлү бахила сатуу мыйзамсыз экенин айтып, көзөмөлгө алаарын кошумчалады. Ооруканаларга биринчи министрликтин жанындагы ооруканаларга айрылып көрдүк. Бардык жерде бахилалар сатылып атат да. Аны көзөмөлгө алабыз азыр. Мен срочно эле балдарга билдирейинчи. Эмнегедир мекемени кайтарган милиция кызматкери бизди видеого тартпашыбызды талап кылып, мекемеден чыгарууга шашты. Не трогайте меня, что вы меня трогаете? Не трогайте меня. Мне кто разрешил? Это стратегический объект. Согласно закону, это не стратегический объект. Министерство, это общее местоположение. Не трогайте меня. Удостоверение покажите вообще. Удостоверение покажите. Удостоверение покажите, байке. Нет, удостоверение покажите. Бул канчалык мыйзамдуу? Конституциянын 33-чү беренесинин 1-чи пунктуна ылайык ар бир адам маалыматты эркин издөөгө, алууга, сактоого, пайдаланууга жана аны оозеки, жазуу түрүндө жана башка жол менен жайылтууга укуктуу. Ошондой эле ар бир адам мамлекеттик органдардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жана алардагы кызмат адамдарынын, мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары катышкан юридикалык жактардын, ошондой эле республикалык жана жергиликтүү бюджеттен каржыланган уюмдардын ишмердүүлүгү жөнүндө маалымат алууга укуктуу. Бирок журналисттердин ишмердүүлүгүнө тоскоолдук жаратып жаткандар бизге жөнөкөй адам арыз менен барса таптакыр эле жолотпочудай сезилди. Кыскасы ушундай: кыргызда айтылгыча сөз сенин кулуң, айтылгандан кийин сен сөздүн кулусуң деген сөз бар. Анын сыңарындай саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев калың журттун алдында берген сөздөрүнүн алдында кулга айланган. Эми убадаларын унутпай көзөмөлгө ала жүрсө деген тилегибиз бар. Сиздер менен Сайпидин Султанаев болду. Каналга жазылып, пикир калтырууну унутпаңыздар. Көрүшкөнчө.